Кытай элинин байыркы замандан бери келе жаткан ден соолукту чыңдоо гимнастикасы жана ошондой эле жоокердик өнөрү тайзи цюан өзүнө терең философияны, руханий илимди, чоң медицинаны камтыйт деп бул жакта жазылып тургандай, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул тайзи цюан өнөрүн Нурасан агайыбыздын жардамы менен сиздерге сунуштамакчыбыз. Эфирде спорт программасы. Саламатсыздарбы? Нурасан агай, айтсаңыз, сиз кайсыл курактан баштап ушул спортко аралашып калдыңыз жана кийин тарабынан кызыгып калдыңыз? Залдарга барганга мүмкүнчүлүк болбой, шарт болбоду да. Анан ошо 27 жашыман баштап келдим. Мен буга момундун ниети кылган ишинен жакшыраак дейт го. Мен о кичинекейимен ниет кылып эле спортко барууга, спорт менен машууга аябай кызыгуум аябай күчтүү эле. Агам бар. Агамда ошол Макен Исаков деген агай бар экен, ошонун Аккаркара деген залы бар экен. Ошого жиберебиз деп, анан ошондон мен дагы баргым келип, мен атамдарга айта албай, мени эмнеге жибербейт деп аябай ушундай болдум эле. Бирок ошол агам деле келе албады. Кийин мына насип экен, биз ушул искусствого келип калдык. Биздин Кыргызстанда башка спорттун түрү аябай көп, өнүккөн дагы десек болот. Ал эми бул тайзи цюан биздин Кыргызстанда бир аз азыраак болчу да баштараак. Эмне себептен ушул спортту тандадыңыз, ошончо спорттун ичинен? Тайзиде эми адам азыраак десек жаңылабыз. Чындап келгенде тайзи менен машыккан адамдар аябай көп. Тайзинин бирден бир ошол элге таанылбаганы бул мушташтарга барып түшпөйт булар. Анан өзүн көрсөтүп ушундай немелерге барганды дагы кийин ошо тайзи менен машыкканда эле ошол жактардан кача башташат да. Жөн гана ошол машыккан нерсесин ошол лечебный көнүгө жумшап, элге пайда келтире турган жактарына жумшап. Мисалы үчүн азыр менин колумда эле канчалаган адамдар машыгып жүрөт. Тайзи менен машыккан, тайзи менен инструктор болгон адамдар көп. Ар биринин колунан машыгып жүрөт. Жөн гана ошол мушташтарга барып чыкпагандыгы үчүн ошо тайзи таанылбай. Лечебный жагына көбүрөөк басым жасап калды акыркы күндөрү. Мына мушташтарга, уруштарга чыкпаган себеби эмнеде? Бул тайзи эмне себептен чыкпайт? Кытайдын искусствосунда мындай да, мушташ өндөрүн мушташ баш үчүн үйрөнүшөт да. Мушташ башын мага келгендерге деле айтам. Мисалы үчүн бирөөнү жек көрүп, мен мушташым керек, мен мушташ өнөрүн үйрөнүшүм керек десе, сен ушул оюңду жоготуп кел. Анан биз маштырабыз деп айтам да. Себеби бул чындап келгенде мушташ өнөрү дейт. Ата мекенди коргош үчүн, же өзүңдүн семьяңды, бала чакаңды коргош үчүн гана мушташ керек. Болбосо башка мезгилдерде мушташкан өзү туура эмес деп айтылат да. Биз мушташканда эмне кылып атабыз биз? Травма болуп атабыз. Өзүбүзгө өмүрлүк биз менен кошо жүрө турган бир ооруну өзүбүзгө алып келип атабыз да. Мен Нурасан Бакировдун колуна машыгууга келгениме 1 жылдын жүзү болду. Келгенде бир топ оорулардан жабыркап жүрчүмүн. Андан бери убакыт өтүп, агайдын чебер машыктыруучулугунун негизинде ал илдеттерден айыгып кеттим. Салмагым да өз калыбына келип калды. Бул агай машыктырып гана тим болбостон, түрдүү кеп кеңештеринде айтып турат дейт Уруяткан Ражапова. Бул жерге келгенимде мен биринчиден өзүм кандай себептер менен келгенимди айтып кетейин. Гипертония же болбосо кан басымы жогорку, өтө жогорку рискте 220-230 давление менен келген болчумун. Биринчиси, экинчи орун бул остеохондроз, остеопороз. Грыжа 8 мм чейинки грыжа. Ушундай көп оорулардын эмеси менен ошол тайзи гимнастика өткөрүп аткан жерге келип калдым. Ошол күндөн бери, мына 1 жыл 4 айдан бери бир да жолу сабакты калтырбадым. 76 кг салмак менен келгем, азыр 60 кг салмакка түштүм. 8 мм грыжа такыр сезилбейт, эчтеке жок. Остеохондроз, остеопороз оорулары жок. Давление совсем 120-80 давление менен жүрүп атам. Бул агайдын бир гана ден соолукту чыңып албастан, агай адамдагы адамдарга дайыма жакшылык кылууну, өтө катуу стресстен жазылууну, арылууну, ушундай нерселерди үйрөтөт.
Тайзи спортуна бардык эле спортчу чыдай бербейт, анткени бул спорттун түрүн түшүнүү кыйын. Эгерде түшүнүп алган болсо, анда түрдүү терс көрүнүштөрдөн өзү эле алыстап кетет. Бирок тайзинин мушташ өнөрүнө болгон багыты да абдан күчтүү. Себеби ар бир көнүгүүсү максатсыз аткарылбайт. Алардын ар бир кыймылы коргонуу же болбосо сокку болуп эсептелет. Ал эми эл арасында тайзиге карата болгон кээ бир түшүнбөстүктөр бар. Мисалы, бул спорт динге карама каршы деп айткандар да жок эмес. Бирок динде айтылгандай илимди кайдан алсаң да болот. Болгону өз диниңди туура кармоо гана керек. Биз бул ыкмаларды сыйынуу иретинде эмес, көнүгүү иретинде аткарабыз. Ошондуктан мындай көз караштагылар динден түшүнүүгө бир аз жетишсиздер. Учурда жашоодо эмнени колдонсок башка улуттардын ойлоп тапкандары болуп жатпайбы? Жада калса ичкен тамак ашыбыз да Кытай сыяктуу башка өлкөлөрдөн келип жатат. Болгону диниңди өзгөртпөй, илимди кайдан алсаң да болоорун айтат Нурасан Бакиров. Жанатан бери көрүп турам да сиздин машыктырганыңызды, бул жакта машыгып аткандарды, бул аябай жай кыймыл менен машыгылат экен да, аткарылат экен да көнүгүүлөрүчү. Ал эми биздин жаш күчүнө толуп турган балдар ушул машыгууларга канаттанабы негизинен? Туура келеби ошолордун жаш курабына? Ооба, туура айтасыз. Азыр чындап келгенде биринчи жаш балдардын буга кызыгуусу кыйын, биринчи келгендечи. Анан бир ай эптеп чыдап келип алган болсо эле анан тайзини ушунчалык сүйүп, тайзиден башка нерсе менен машыкпайм деген чечимге келип калышат да. Чындап ошол мушташ өнөрүнө ушунчалык кесип калып, мен мушташым керек деп жанагы оюн жогото албаган, только мушташым керек мен. Мага бир гана мушташ өнөрү керек деген адамдар кээ биркилери тайзиге чыдабай башка залдарга кетип калгандары деле болду. Билектерди айландырган, чыканактарды айландырган, далларды айландырган көнгүлөр бар. Ушулардын ар бири мушташта колдонулат да. Бир дагы кыймылы жөн эле мындай максатсыз көнүгүүсү жок экен да демек. Бир дагы кыймылы жөнөкөй кыймыл эмес. Биз ушул кыймылдарды, ушу муундарды гана разимка кылыш үчүн, ушуларды жибит үчүн гана жасабайбыз. Биз ошолорду ушунчалык туура жасаганга аракет кылабыз, ошол мушташ өнөрүндө ошол нерселерди колдоно алыш үчүн. Эгер оор келбесе дагы бир суроо берейин. Эл арасында айрым дин жаатындагы адамдардан угуп калам. Мисалы ушул тайзи менен машыккандар туура эмес багытта, мисалы буттого сыйынгандарга жакын дегендей дагы маалыматтар бар да, айрым динге жакын адамдарда, мисалы. Же динден алыс түшүнүгү азбы, түшүнбөйм, бирок ушундай сөздөрдү угуп калам эл арасында. Ошол кандай карайсыз буга? Ошо сизге айткан адамдар, ошо динге жакын деп аткан адамдарыңыз динден алыс адамдар. Же айтайын деген мисалы мындай мындай да. Ошолорду айтып калат да. Же бул башталганда ушинтип эле кетет. Жана бул көнүгүү жана тайзиде эмес, йогада иштетилет, ушинтип. Йоганы өзү дин деп айтылат. Өзү анан биз йогада, исламда йогага жол берет, көнүгүүлөрүн жасашка. Андан нар жагына киргенге жол бербейт, гимнастикаларын гана жана ден соолукка пайдалуу гана нерселерин жасаганга уруксат берет. Биз йоганын көнүгүүлөрүн эмнеге жасайбыз? Биз жана мушташ өнөрүн, биз тайзи эле эмес. Тайзиден башка да жана ушу деп өз жалпысынан айтылат да. Ушудан ички багыт, сырткы багыт. Ички багыттарына ошо тайзи кирет да. Сырткы багыттарында дагы жана чан сюан, нан сюан, узун муштум деп коет. Катуу удалар менен жасалган көнүгүүлөр бар. Ошолор жасашат да. Ошолорго чейин биз йоганын көнүгүүлөрүн гимнастика кылып гана ошентип алабыз да. Эми жанагыга токтоло турган болсок, бул дин, буну менен машыкпаш керек дегендер динден толук маалыматы жок адамдар. Мага ушул жерге медреседе окуган окуучулар, мугалимдеринен бери болуп машыгып келишти. Ушул жерге келип машыгып менин колумдан өтүштү. Ошол медресенин мугалими айтат эле, агай дейт, бул жөнөкөй искусство эмес экен. Бул өтө жакшы искусство экен деп, бул ден соолукка ушунчалык пайдасы бар экен деп айтышкан. Эми мынандай да, биз ар бир кыймылыбыз, ар бир жеген тамагыбыз, урунган буюмубуз, минген машинабыз бардыгы башка улуттардыкы болуп атпайбы, динсиздердики болуп атпайбы? Теги эле ошо мусулмандардын чыгарган машинасын мен көрө элекмин ушул жерге, ушул балакка келип. Тишибизди жууп атабыз паста. Бул деле кытайлардыкы болуп кетти. Жеген тамагыбыздын баары кытайлардыкы болуп кетти. Биз жеп атабыз. Ошон үчүн тайзиде жанагындай руханий байлыкка жетиш керек да. Бир эле материалдык эмес, руханий байлыкка жетиш керек. Адамдын ой жүгүртүшү ушунчалык таза болуш керек. Кыскасы, тайзинин көнүгүүлөрү мындай да, бир эле көнүгүүсү, тайзинин бирден бир башка искусстволордон артыкчылыгы бир эле көнүгүүсүндө толку бою иштейт. Бардык дене бир момент иштейт. Анан тайзинин көнүгүүлөрү аң сезим менен иштелет. Келгениме 15 күндүн жүзү болду. Жакшы өзгөрүү. Биринчи, экинчи күндөр аябай кыйынчылык жаралды. Себеби ден соолук
кичине дыкка байланыштуу азыр буйруса жакшы кыймыл аракетим. Бул жерге агайды билип, угуп, 2 жылдан бери каттап жүргөн кайнежем ден соолугу аябай жакшы болуп, салмагы дагы ден соолугу дагы аябай жакшы болгондон кийин, өзгөрүү пайда болгондон кийин мен дагы кызыгуу менен келип отурам. Негизи тайзи бул ден соолукту чыңдайт, йога дагы чыңдайт экен. Биз көп эле баягы ден соолукка карама-каршы аракеттерди көп жасайт экенбиз. Мисалы тамак аштан. Ошон үчүн биз тамак ашты дагы, анан тайзини дагы бирге алып кетсек, бул ден соолугубуз чың болот деген ойдомун. Азыркы мезгилде 15 күн болсо дагы мен бул агайга бир дагы катуу сөз уккан жокпуз. Позитивдүү болууга, анан адамдын ден соолугу чың болуш үчүн ар бир упражненияны кылдаттык менен мамиле кылууга үйрөтүп жатат да. Жакшы. Биздин бир кыймылыбыз дагы, упражнениябыз дагы бул көп ден соолук үчүн көп пайда келтирет экен. Ошого ар бир кыймылыбызга кылдаттык мамиле жасоодо. Ушул тайзинин көнүгүүлөрүнөн бирөөнү көрсөтүп кетпейсизби? Бир мындай оңоюраагын. Тайзинин көнүгүүлөрүн мен азыр ошол боевой жагынан да сурап калдыңыз. Азыр мен бир эле чансы деген көнүгүү бар да. Чансы деген көнүгүүдө мен ушул бир эле көнүгүүнү жасаганда тулкубай иштейт деп едим. Мынаны жасаганда дене термелип турат да, дене. Буттун учунан баштап дене айланып турат. Мисалы үчүн бул бир стөкөдө туруп алып кылган болсо, анда ошол жерге эле пайдасы болушу мүмкүн да. Бул жака зыян боло берет кайра. Эгерде көп жасай турган болсо, анда бул жака зыян келе берет. Ошон үчүн мына дене айланып туруш керек да мына. Ушуну сезип жасаш керек да. Ушундай көнүгүүсү бар. Чансыда. Анан ушул аркага да жасалат да мына. Мен ушул эле эң жөнөкөй көнүгүү да. Эми ушул жөнөкөй эле көнүгүүнү көрсөтүп берейин. Ушул мисалы үчүн колдорду кармап алган мезгилде. Мисалы үчүн мынанысын ичкери бураганын көрсөтүп берейин, арка кол. Эгерде ушуну кармап алган болсо, мыналы кетет. Мындай кылып туруп, мынсе чыгып кетет, жөн эле чыгып кетет да. Эгерде наркага ушунчалык зыян келтирем дей турган болсо, мынаны кармап калыш керек. Кармап калып, мындай кылса, анда билек сынып кетет да. Бул ушунусу эң жөнөкөй эле көнүгүүлөр. Эми бул кармабайт да дешим мүмкүн. Кокусуна ушундай кармаган моментте, мисалы үчүн мынандай барып кармаган моментте да чак кылат да. Мисалы үчүн мына кармады. Беркиси мынанысын көрсөтүп берели, мына. Бул мынаяка кетет мына. Ушул жерде мындай кылса чыгып кетет. Мындай кылып туруп, мынаны кармап алып туруп басса, анда мына билек сынат. Билекти сындырып таштайт да. Ушул жерден мына бурагандар бар да мына. Мындай буралып атат да, чыпалактар, манжалар иштеш керек да. Ушуда мисалы үчүн да. Мына чыпалакты бурайбыз да. Эгерде колдо ушул нерселер болбогон болсо, мындай нерселер болбогон болсо, жана чансы деген сөз, жибек типти чиратуу дейт да. Тарамыштар чиралыш керек да. Бир эле мына муундар иштебейт. Полный бардык денедеги мына тарамыштар чиралыш керек. Тарамыштар чиралганда, анан тарамыштарда катылган энергиялар дагы сыртка чыгат да, денеге каткан. Анан ошол мына чыпалак кетти да. Ушул жерден бармакты бурабыз да, бармакты буруп атканда мыналы кетет да мына. Анан бул чыгып туруп анан басып коет да. Ушул жерде мыйсе чыканак сынып кетет, мыйсе билек сынып кетет да. Демек бир эле ушул эле көнүгүүдө бир канча ыкма бар. Бир эле көнүгүүдө өтө көп ыкмалар бар да. Нурасан агай, айтсаңыз, сизге ушул боевой искусство менен машыккан, ушул бой вес правилге түшкөндөн тартып, ушул легкий атлетикага чейин машыккан адамдар сизге жада калса оору менен жабыркаган адамдар да келип сизге машыгат экен. Жана эле жогоруда бир эже айтып кетти, ушул медицина тармагында дагы бир аз кыйынчылык болуп, айыкпай сизге келип айыгып кетиптир да. Ошондой адамдар көп эле кездешеби сизде? Мындай медицина тармагында айыкпай калып, анан сизге келип айыгып кеткен адамдар. Ооба, көп кездешип атат. Себеби мындай да, тайзи өзү 5 аспектиден турат да. Тайзи медитация, философия, цигун, ден соолукту чыңдоо, анан жоокердик өнөр. Бул өзү медитация өзүнчө илим, философия өзүнчө илим, бул өзүнчө үйрөтүлгөн илимдер да. Цигун өзүнчө илим, ден соолукту чыңдоо өзүнчө илим, жоокердик өнөр да өзүнчө илим. Ал эми тайзиде ушул бешөөнүн бардыгы бар да.
камтылган. Бардыгы камтылган. Ошо бизге келгендер, мисалы үчүн ошол ар кандай максат менен келишет. Ден соолук менен чыңайым деп келеби, же болбосо жоокердик өнөрдү үйрөнөм деп келеби, кандай гана максатта келбесин, биринчи тизмеде турган жанагы медитация деген нерсе бар, ошону жасаш керек да. Эгерде ошол медитацияны жасап, анан ошол тайзинин ошол философиясын жакшы түшүнүп, анан цигундарды жакшы жасаган болгон болсо эле, ошо ден соолугун да чыңайт, экинчи жагынан ошол боевой жагын да өтөшүрүп кетишет да. Азыр көпчүлүгүндө эле ошондой болуп атат, жана руханий чарчашкан адамдар. Ушунчалык ошол проблемаларды баштарына үйүп алган, ошо тайзиде айтат да, баардык нерсени үстүртөн кабыл ал. Ошо бир нерсени тез кабыл алгандыктан адамдар чарчай берет. Мисалы үчүн биз кыймыл аракет, эмоция, ой пикир, жүрүм турумубуз менен энергияны топтойбуз жана жоготобуз да. Ошо топтоосунда караганда жоготуусу көп болуп кете турган болсо, адам жанагындай акыбалга келет, чарчаңкы акыбалга келет да. Мен жана айтып кеттим, ошо тайзинин көнүгүүлөрү денени эс алтат. Денени чарчоосун жазат да, анан денени стресстен чыгарат. Баардык нерсени үстүртөн кабыл алганды үйрөтөт. Анан ошол нерселерди анан тайзиде анан денени бөлүп карабайт. Ушунча көп нерсени камтыган бул тайзи кайсыл өлкөдө мындай негизделген негизи? Биринчи Өзү тайзи кайсы кылымдарда негизделген? Тайзи өзү Кытайда негизделген. Өзү ушуну ала турган болсок, тайзиден мурун ошол ушу искусствосу чыкканда, ушуну бул индиялык Будхидхарма деген адам болгон, индиялык адам. Бул ошол Индияда негизделген эмес, ошол Индиядан Кытайга келип туруп, анан Кытайда негизделип калган да. Ошон үчүн бул ушу кимдики болуп калган? Кытайдык болуп калган. Ошо боюнча кытайлыктар өркүндөтүп кеткен. Анан ошо тайзини ошо Чжан Санфен деген киши 1247-жылы туулган киши болгон. Анан ошол тайзини ойлоп чыгарган. Бул кантип ойлоп чыгарган? Мисалы үчүн жанагы жылаан менен сагызганды мушташкандан улам келип чыккан нерсе да бул. Ошо жылаан менен сагызган мушташып атса дейт, карап туруптур да, Чжан Санфен карап турса, сагызган барып жылаанды башынан чокуйм десе куйругу менен урат имиш, куйругунан чокуса башы менен урат имиш, ортосунан чокуйм десе экөө менен келип туруп урат имиш да. Анан таң калыптыр, эми ийилчээк болсоң, жумшак болсоң, ар кандай жагынан келип сокку бере алат экенсиң деп. Анан мына дарактарды караган. Дарактарды карасаңыздар, азыр мисалы үчүн куураган жыгачтар, чоң дарактар шамалдарга туруштук бере албай, кардын ордугун көтөрө албай сынып түшөт. Ал эми ничке питактарды карасаңыздар, бул шамал жерге тигизсе деле кайра ордуна келип кала берет. Кар деле мисалы үчүн кар эңкейип келип туруп, кар түшүрүп туруп, кайра ордуна келип кала берет да, мындай жумшак ничке питактарчы. Анан ошо турмушта изилдеп чыккан, турмуштагы баягы жашоодо, турмуштагы жашоолор, мисалы үчүн катуулук менен жеңеби, же жумшактык менен жеңеби, ошолорду изилдеп туруп, анан тайзи деген ошол философия келип чыккан да. Согуш өнөрүн өздөштүрүүдөн мурун адегенде анын философиясын үйрөнүш керек. Акылсыз дененин кереги эмне деп улуу спортчу Брюс Ли айткандай, кандай гана спорт болбосун, анын философиясын үйрөнүү зарыл. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча.